жана ушул эле кыргыз спортунун айлана тегерегиндей болуп жаткан акыркы маалыматтарды, кызыктуу фактыларды жана ошондой эле жетишкендиктерди, ийгиликтерди ар дайым сиздерге байма-бай тартуулап келген Sport Life көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Студияда мен Жанар Эсенова. Ал эми бүгүн биз ушул кыргыз элибиздин улуттук оюндарынын приоритеттүү алдыңкы оюндарынын бири көк бөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Белгилей кетсек, да ушул жакын арада эле Россия чөлкөмүндө Кыргызстандын улуттук курама командасы Чыңгыз Айтматовдун кубогуна арналган чоң турнирге катышып келишти. Бул жаатында оюндун жүрүшү, деги эле учурдагы көк бөрү федерациясында кандай ийгиликтер, пландар бар экендигин жана оюнчулар кимдер экендигин тааныштыруу иретинде бүгүн атайын сыйлуу меймандарыбызды чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын көк бөрү федерациясынын башкы каалысы Марат Сырдыбаев жана ошондой эле жаш күч командасынын улакчысы Бабар Афшан Султанбеков келип турган учурлар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Ошол кечиңиздер менен эң алгач эле дал ушул көк бөрү федерациясынын учурдагы азыркы кездеги абалы жөнүндө айта кетсек, негизи эле абдан быйылкы жыл ушул көк бөрү үчүн өтө бир өзгөчө жоопкерчиликтүү жылдардан болот, көчмөндөр оюндарына барат деп бир чоң даярдыктар болду эле. Бирок тилекке каршы пандемияга байланыштуу көчмөндөр оюндары жылып калды. Анан 9 майда дагы оюндар болбой калды. Анан минтип Россияга барып ойноп келдиңиздер. Деги эле бул нерсенин баары ушул планда бар беле? Ооба, негизи 21-жылдын ушул күз айында көчмөндөр оюндарына бармакпыз. Ушул тилекке каршы пандемияга байланыштуу оюн 22-жылга күзгө калды. Аны бизге Билал Эрдоган өзү келип, Бишкекке келип, ошондой деп жылдырганын айтып кетти. Андан кийин 9 майга даярдык көрүп жатканда ушу пандемия кайра орусту күч алып, ал дагы жылып калды. Бөлөк башка ушул эле жылда болушу мүмкүн. Жетишип калсак эгерде, жетишпесек алдыда чоң оюнубуз бар биздин 31-августта кубок, президенттин кубогу болот. Ал президенттин кубогу буйруса международный турнир эл аралык деңгээлде өткөрүлөт быйыл. Анткени жакында биз 29-30 июнь майда биз Москва шаарына барып, Москва шаарынын ортосундагы мелдеш өткөрүлдү. Анда 4 область катышты: Подольск, Воронеж, Иркутск, Москва шаарынын. Биздин кыргыз туугандарыбыз ошо жакта абдан көк бөрүнү өркүндөтүп, өстүрүп, абдан ушул суроо абдан негизи эле абдан кызык болду да. Негизи эле көк бөрү оюну буга чейин дагы Москва шаарында өткөрүлүп келген, маалымат бар. Ал эми андан кийин абдан чоң тынугу болуп калды эле. Анан бул эре кимдин инициативасы менен, демилгеси менен бул оюн Москвада өткөрүлүп калды? Жана кандай шарттар менен? Мындан бир былтыр эмес, мурда жылы Русский мир деген фестиваль болуп, ошол оюнга барып катышып келгенбиз. Бизде биякта орус улутундагы жигиттерибиз бар. Атул деген команданы алып барып келип, биринчиликти жеңип келгенбиз. Ушул ой максаты бизди Москвада Нурбек Тойчубеков, Нурбек деген жигитибиз Москва областы боюнча президент федерация көк бөрү. Ошол жигит Ассамблея народов деген коом бар. Ошо менен чогуу биргелешип ишти жүргүзүп атат. Ал жылына боло турган иш чара болчу. Былтыр пандемияга байланыштуу барбай калдык. Быйыл кайтадан бир айдын ичинде эле 2 турнир өткөрүп келдик да. Ошо 2 жолу тең Ассамблея народов деген коом чакырганда чакыруу берген.
Кыргызстандан кимдер барды, кайсы командалар барды жана аларды тандоо кандай талаптар менен тандалды? Мында биринчи барганда баягы 30 майда барганда ошол жерде эле биздин кыргыз туугандарыбыз Москвадагы областтарда жашашат. Ошол Россиянын ичиндеги болду турнир. Өзүбүздүн эле бир туугандарыбыз ойноду. Жана айтып кетпедим, 4 областка бөлүнүпчү. Андан кийинки кече 13-чү болгон турнирде международный турнир болгондо булчу негизи международный турнир, эл аралык турнир деп өткөрүлгөн. Анткени биз мурда жыл барганда Тажикстан, Өзбекстан катышкан. Ошонун арасынан 4 Москва, Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан болуп, ошонун арасынан биринчиликти биздин балдар жеңип алышкан. Мында болсо, мында барганда биздин эң ушу Кыргызстанда болгон эң алдыңкы клубтардын балдарынан бирден алып бардык. Ошондо 7 баланы ар бир клубтан тандап, анан кийин дагы 5 баланы Атуулдун биздин Орустун балдарды алып бардык да. Анткени бизде Москвада ошо Орус улутунда балдарды көрүп, атайын башка областтардан мурда жыл көрүп калышып, быйыл дагы ошо балдарды көрөбүз деп келгендер көп болду. Аябай кызыккандар. Башка улуттун өкүлү улакты кандай тартат экен деген кызык эле болсо керек, өзүнчө эле бир. Ошондой аябай кызыгып, анан бир фанаттарыбыз дагы абдан бизге көбөйүп атат. Орус улутундагы жарандарданчы. Абдан жакшы. Азыр ал жөнүндө дагы ушул эле турнир боюнча дагы кайрадан кайрылабыз. Ал эми ага чейин Бауш же болбосо Бабаравшан, сиздики эл Бауш деп тааныйт экен. Айта кетсеңиз, негизи сиз дал ушул Көкбөрү жаатында, улак тартуу багытында канча жылдан бери иштеп жүрөсүз? Биз негизи мен Ош областы Кара Суу районунан Папан айылынан болом. Бизде түштүктө көбүнчөсү Аламан улакка басым жасайт. Мына достук командада ойнойм азыр. Ойногом будан алдын 6 жыл ойнодум достук командасында. Одан кийин азыр мына жаш күч командасында 1 жылдан бери ойноп келатам. Баткен областында жаш күч командасында ойноп келатам. Эмне себептен мындай команданы өзгөрүүгө туршат болдуңуз? Же кандайдыр шарттары ылайыктуу болуп калды? Шарттары ылайыктуу болуп калды. Ошо гонорар маселеси болсо. Ошондой кичине немелер менен келип ойноп бериң деп Баткен областынын немеси, жетекчиси менин инилерим болот, ошол бизге ойноп бериң кичине. Жаштарга кичине тажрыйба көргөзүп дегенден ошо жаш күч командасына барып калдым. Түшүнүктүү. Негизи эле Көкбөрү тартуу, Көкбөрү ойноо ар кимдин эле колунан келе бербесе керек. Бул ушул көкбөрүчү болуш үчүн, улакчы болуш үчүн кандай сапатка, кандай мүнөзгө, кандай жөндөмдүүлүккө болуш керек? Бул Көкбөрү бул ар бир кыргыздын канында бар го дейм. Бул ат минип жүргөн кыргыздын баласы бул Көкбөрүгө умтулат го дейм. Анан ошо Көкбөрүнү эңсеп ошодон тажрыйбалуу, анан кийин Көкбөрү ойношот го. Ат минип жүрүш. Ыкмалар болот эмеспи? Улакты кармаган ыкмасы дагы бир өзүнчө. Атты башкара билиш керек. Ооба. Мисалы үчүн айта кетсеңиз, өзүңүз жөнүндө деги эле ошол жогорку профессионалдуу деңгээлге чыккандан кийин. Биз айылда көп ат миндик да, ат минип чоңойдук да биз. Анан ат минип, анан Көкбөрү чаап, Аламан чаап, анан кийин мына Көкбөрүгө 5-5-тикке ойнодук. Ошо эң азыр менин позициям защита да. Защитада ойноп келем. Ошол. Анан айтып коюшат, Көкбөрүдө 70% жумушту, эмгекти аттар аткарат деп. Анан Көкбөрү үчүн да өзүнүн жеке аты болушу керекпи? Мисалы үчүн сиз достукта, анан жаш күчтө, анан кийин Россияга барып ойноп келдиңиз. Деги эле эл аралык турнирлерде сөз түрдө өзүңүздүн атыңыз менен барасызбы же башка аттарды деле минип, улак тартып башкарып жүрсө болобу? Мына жерде клубтун аттары менен ойнойбуз. Бул жерде. Россияда, ошо Кыргызстанда.
Анан өзүнүн аттары бар балдар бар, өзүнүн атын менен көнүп калганы. Көп основной клубтун аттары менен ойношот да. Анан өзүңүз билгендей эле кыргызстандык улакчылардын баардыгы тең күчтүү, чебер. Ал эми эл аралык деңгээлге чыкканда оюндун жүрүшүнө кандай өзүңүз пикириңиз, көз карашыңыз? Улакчы катары, спортчу катары. Бизде Кыргызстанда аябай эле жогорку деңгээлде ойношот биздин улакчы жигиттерибиз. Ошодон федерациядан тандоо болот, баягындай тандап, анан кийин защитник тандайт, нападенияга ошо бири-бирге тандап туруп, анан кийин ошого терип туруп, анан кийин сборный кылып туруп состав курат да. Түшүнүктүү. Марат мырза, сизге ушундай эле суроону сизге узатсам, мисалы үчүн жогоруда белгиленгендей, чынында эле Кыргызстандын спортчулары, ушул көкбөрүүчүлөрү ар бири канында болобу, айтор күчтүү жана жакшы ойноп, чеберчилигин жакшы көргөзүп келишет. Ал эми ошол эле мисалы үчүн Россияга барып келдиңиздер, Ал жерде баягы башка иш менен алектенип, баягы 24/7-ге даярданышпайт, улак менен. Айырмачылык байкалабы башка улуттардын дагы өкүлдөрүнөн, негизи Кыргызстандын оюнчулары менен башка улуттагы оюнчулардын айырмачылыгын калыс катары сиз баамдасаңыз керек? Бизде Бауш айтып кеткендей, биздин каныбызда улак каныбызда да биздин улакчыларыбыз абдан чоң деңгээлде, абдан чоң катуу деңгээлде улак тартышат. Башка жакта айырмасы башка жак жай да, биздики абдан өтө катуу скорость деп койсок болот, скорость менен ылдамдыкты өтө катуу ылдамдыкта тартышат. Ал эми аттар боюнчачы? Аттар боюнча жанагы ат бизде эң чоң роль ойнойт. Атың болбосо, атың жакшы болбосо, мен деген улакчы дагы көрүнбөй калат да. Эгерде атың жакшы болсо, анда жаңы эле минген же болбосо жаңы эле улакчы болгон бала дагы бир ошо улак менен качып кетсе, уже аты чыгып калат да, анчы көрүнүп калат көзгөчү. Бул ат деген адамдын канаты деп бекер айтылган эмес. Ат жакшы болуш керек. Ушул эл аралык турнирлерде мисалы үчүн биякта оюнчулар өздөрүнүн аттары менен барыштыбы же биз мындан мурда жылы барганда өзүбүздүн аттар менен барганбыз. Быйыл өзүбүздүн аттарды алтыраңа жетишпей калдык. Кеч бир чакыруу берип калышты бизге. Унусунда бирок биздин Москвада биздин туугандар, жарандарыбыз аттарды мурда жылкы караганда абдан быйыл 4 эсе көбөйтүп коюшкан. Ошол жактан барып бизге аттарды даярдап беришти. Биздин балдарыбыз ошол аттарды минип тартышты. Бирок айырмачылык бар. Биздин өзүбүздүн аттардай бизде жогорку лига, анан кийин биринчи лига деп бөлүнүп калган да, ошол эмне себептен бөлүнгөн? Анткени ошо улактын деңгээли бир аз жогорураак биринчи лигага карагандачы. Ошон үчүн ошо биринчи лига, жогорку лига деп бөлүнгөн да. Анысы кандай бизде бүгүнкү күндө Москвада биринчи лига деп, биринчи лигада деңгээли ошондой. Түшүнүктүү. Бауш айта кетсеңиз, негизи эле азыркы учурда Кыргызстанда улакчы, ошол көкбөрүүчү спортчусу болуунун келечеги, перспективасы кандай деп ойлойсуз? Бул келечеги, бул көкбөрүү аябай жакшы өнүгүп атат бизде Кыргызстанда. Мына кошуна мамлекеттерде дагы ушу көкбөрүүгө аябай басым жасап атышат. Азыр жаштарыбыздын баардыгы эле көкбөрүүгө, футболдон кийинкиси эле ушу көкбөрүү деп калды го дейм. Келечеги жакшы буюрса, жаштар жакшы өсүп келатат. Жеке өзүңүзчү, мисалы үчүн сиз ошол жалаң гана көкбөрүү менен гана алектенип, көкбөрүү менен гана машыгасызбы, же жашоо тиричилигиңизге кошумча дагы башка жумушта иштейсизби? Деги эле ошол көкбөрүү спортчусу болуу менен үй бүлөңдү, өзүңдү багып кетсең болобу? Эми бизде мына аламан улакта баягындай байгени аябай катуу неме кылат да. Ата эми жакшы улакчы болсоң, баксаң болот. Анан кийин кошумча жумуш да кылыш керек. Бул толук эле көкбөрүү улак чабам деп эле жүрбөйт.
Башка бизнесмен дагы элек болуш керек да. Мисалы үчүн сиз өзүңүз ушул достук командасынан азыр Баткен командасына, жаш күч командасына которулдуңуз. Сиздин гонорарыңыздын баягы кандайдыр бир сизге төлөнүп берген наркы, акысы сизди канааттандырабы? Канааттандырат. Айтпайсыз да канча экенин. Ооба, сыр эле болуп калсын. Эми бул жерде байкелерибиз бар, кичине баягы иш-чара өзүбүздүн келишим немелерибиз бар да. Түшүнүктүү. Анан негизи эле баягы курама команданы тандоодо ошол эле жеке ушул облустук командалардан, алардын оюнчуларынын, алардын мыктыларын жөндөмдүүлүгүнө карата атайын кураманы түзөсүздөр, Анан түзгөндөн кийин аларга ошол материалдык жактан шарттар, деги эле спортчуну өнүктүрүп өстүрүүсүнө, ошол эле витамини, машыгуусуна, кийимине, жүрүм турумуна федерация тарап кандай кам көрөт? Бул ар бир областта ар бир оюнчусу, ар бир мыкты чеберчиси бар. Ар бир областта президенти бар, Көкбөрүнүн президентичи. Ошол тараптан баардык жагы каралат. Ошон үчүн биздин чеберчилер ошол жерде ойноп, өздөрүнүн жакшы жагын көтөрүп келат, көрсөтүп келатышпайбы. Анан биздин балдардын ушинтип Бабышка окшоп, же болбосо дагы бизде Манаска окшоп, же Сейитбекке окшоп башка областтарга барып ойношу бул жакшы нерсе. Анткени ошол жактан ошо жергиликтүү балдар, мисалы Баткен областынын балдары эле Бабышка тең келип деңгээл өсүп баштайт да. Бул аябай жакшы нерсе. Бизде керек болсо бөлөк мамлекеттерге бүгүнкү күндө кече күнү биз барып келген турнирде Карачаева, Черкестен балдар келди, Дагестандан балдар келди, ногойлор, ногой уурусу деп коет экен. Алар көрүп алып, абдан кызыгып кетишти. Ушул Көкбөрү федерациясын ачабыз депчи. Бизден керек болсо ушул Бабышка окшогон жигиттер, дагы көп биздин чеберчи жигиттер ошол жака барып, жашаганга да мүмкүнчүлүк бериш керекпиз да. Машыктыруучу иретинде же ойногонго? Машыктыруучу иретинде дагы ойноп да берингечи. Ошондо биз азыр ушундай бизде алдыда пландарыбыз бар. Мына буюрса тажрыйба алмашуу, тажрыйба алмашуу, анан кийин бизге атаандаштар көп чыгат да. Биздин Көкбөрүдө канчалык атаандаш көп болсо ошончолук жакшы да. Дүйнөлүк деңгээлге чыгарыш керекпиз, жайылыш керекпиз да. Кудай буюрса кечөөнү биз келатып, Москвадан келатканда биздин генеральный секретарь Кубатбек Аскаров Үсөн Кановичке Москвадан Ассамблея народовдун дирекциясынан чалышты. Онлайн менен сүйлөштүк. Бир 40 мамлекеттин өкүлдөрү менен онлайн менен сүйлөштү. Бардыгы тең эми мен ойлойм, ошо жеке оюм, ошол жактан дагы ошол 40 мамлекет дагы ошол Көкбөрүнү бизге келип таратып кеткиле, ойноп кеткиле, спортчуңар жибергиле деген сыяктуу сүйлөшүүлөр жүрдүбү? Эми мына могу немеге караганда Москвадагы Русский мир фестивалына караганда ар бир мамлекет өзүнүн оюнун көрсөтүп атпайбы? Анан ошол жерден ошону карап көрүшүп, мен ойлойм, бир четинен көргөнбүз да. Мисалы Тажикстан жарандары менен Өзбекстан жарандары ойноп кеткен да. Казакстан бар. Дагы Америкадан бери келип ойношту. Америкадан бери келип ойношту. Сунуштар келип атат, биздин спортчуларды алып барып машыктыруучу иретинде. Бизге көбүрөөк ушу чет мамлекеттерге чыгып, ушундай биздин атуу жигиттерибиз, чеберчи жигиттерибизди жиберип өстүрүп алабыз деген ойдобуз. Оюнду пропагандалаш керек, канчалык болсо да. Баш айта кетсеңиз, мисалы үчүн сизге ошол Россияга барганда бизге да келип үйрөтүп кетиңиз, бизге да ойноңуз дегендей сунуштар болдубу? Жок, андай сунуштар болбоду. Жакшы, бирок кандай болсо деле баары бир чакырып, деле ушул кыргыз спортчулары Көкбөрү кыргыздыкы экендигин дагы бир ирет тастыктап, даңазалап, аны дагы дүйнө жүзүнө таркатууга, башка коңшу мамлекеттер, башка элдер кызыктар болуп жаткандыгы бул чоң жетишкендик болсо керек. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Бул мен ишенем, бул биздин акыркы маегибиз эмес. Бул 31 августка карата дагы ушул эл аралык турнир боюнча кененирээк бизге маалымат берип кетесиз деген ишеничтебиз келечекте.
Ал эми азыр сиздерде эркин микрофон, биздин көрүүчүлөрүгө кайрылып койсоңуздар болот. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңызга кааларым элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, аманчылык болсун. Кыргызстаныбыз өнүп өсө берсин. Рахмат. Assalamu alaikum, кыргыз элим. Ушу элибизде Маратбек айткандай, элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ар дайым заманыбызда тынччылык эле, ушундай эле жаркырап жайнап, ушу кыргыз элибиз өнүгө берсин. Абдан жакшы, негизи эле абдан жакшы сөздөр айтылып кетти. Анан дагы спорт менен канчалык сиз жакын мамиледе болсоңуз, сизге сергек жашоо, өзүңүзгө өзүңүз камсыздаган болуп эсептелинесиз. Анан дагы улуттук спортко биз басым жасап, улуттук спортубузду колдойлу, сүрөйлү, көк бөрү оюнун менен чынында эле биз сыймыктаналы, жана алардын спортчуларынын аткарып жаткан иштеринин, деги эле ошол көк бөрү федерациясынын жалпы жамаатына биз иштерине ийгилик каалайлы. Чынында эле баягы бир гана ошол спорт жаатында жана маданият жаатында ийгиликтерди жаратканда биздин гимнибиз жаңырып, байрагыбыз көтөрүлөт эмеспи? Деги эле ошондой иштерди, ошондой көрүнүштөрдү байма-бай аткарып, дүйнө жүзүнө даңазалап жүрө бериңиздер демекчибиз. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалап кетели. Жана вактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, студиябыздын меймандары Кыргыз Республикасынын Көк бөрү федерациясынын башкы каалысы Марат Сырдыбаев болду, жана ошондой эле көк бөрүүчү, улакчы, жаш күч командасынын оюнчусу Бабаравшан Султанбеков болду. Ал эми ошону менен бизге бөлүнгөн мөөнөт дагы соңуна келип, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар, спорт менен дос болуңуздар демекчибиз.